Кыргызстанда мал урдоо салтка айланууда десек жаңылбайбыз. Бул көйгөй менен канчалык күрөшпөйлү бир айылда 1-2 уру баары бир чыга келет. Эгер сар эсепке ишенсек, бир күндө бир мал урдоо факты катталат. Анын үстүнө жылдан жылга кылмышкерлердин саны көбөйүп, уруларга сатуучулар, ортомчулар да көмөктөшөт. Мал урдоо көчмөндөрдүн илгерки салтынан уюшулган кылмыш бизнесине айланууда. Эми биздин мал октябрдын 6-сында балдар тоодон көчүп келген. Анан ошол тушта эле бир туугандарыбыз өлүп калып, анан кийин малыбыз каралбай калды 6 күнү. Анан 7-8-ден баштап издедик. Жок, ошончо эле ана чыгат, мына чыгат, балдар ат арытып издеп. Эмилбековдордун үй бүлөсүн биринчи жолу тоноп жаткан жок. Бул жолу уруулар мыкты аргымакты кулуну менен жетелеп кеткен. Эми азыр кулундар 15-20га кетип атат да. Азырча берки тай 25-тен ашмакта. Андай тай башка саттык да, башкасын анан ошол ичибиз күйүп эле калды, аябай. Алгач малчылар жоголгон малын өз алдынча издеп, коңшуларын сурамжылап, жайыттарды тинтип көрүшчү. Мындай табылат деген сыяктуу болуп койдук окшойт да, анан кийин утур табылат болду, эми ал тай менен кулунду ким алмак эле деген сыяктуу болуп эле. Ошо каралбай калды ортодон, андан кийин эми издебей деле калды. Бул жолу жылкылар кайтып келбеди. Бир айдан кийин Апаркөл милицияга кайрылды. Алар арызды кабыл алды, бирок мал жайын табууга убада бербейбиз деп эскертти. Элдин өзүнүн да күнөөсү бар. Мына 50 фактын ичинен мындай айтканда жарымынын көбү бир 10 күн өткөндө, 20 күн өткөндө кайрылат. Кайрылуу арызды аттануу менен жана 20 күн өткөндөн кийин өзүңүздөр билесиз, аны издеп табыш аябай кыйын турат. Ыкчам кызматчылары Жумгала району мал урууларынын ордосу деп коет. Бул жерде жылдан жылга малдын саны да, аны урдаган адамдардын саны да өсүүдө. Мен саған кежелерде да арзу. Документ берип коспа. Кайка жүктөп бардасың? Чейке? Бактыбек кадимкеле милициянын бөлүм кызматчысы. Анын милдети документ текшерип, малга болгон билдирмелерин талап кылуу. Айлыкөтүн справкасы керек. Аны айлыкөтүн справка алгандан кийин анан биздин урулган балдары справкасы берет. Ушундай урдалган мал эмес, эме деп жазып берет да. Бирок бул жолу өткөн текшерүү маалында документи жайында болгон бир дагы сатуучуну кезиктире албадык. Мал урдоо жайыт, базар, акча деген көнүмүш бизнеске айланды. Ал азыр үзгүлтүксүз иштеп жаткан механизм. Ыкчам төргөө кызматы уюшулган кылмыштуулук менен күрөшүү өтө оор экенин арастайт. Кылмыш уюмунда өз сатуучусу, малды документсиз кабыл алуучусу, касапчысы дагы бар. Негизи базардын ичинде болуш керек. Эшикте эле сатылып атат. Базар көмдөргө сунуш берип атабыз. Базардын ичине киргизип сатып коет. Түн ичинде бири-бирин тааныбайт. Биринин малын бирөө сатып берет. Андай фактылар бизде катталган. Тартип сакчысынын айтымында шылуңдар чоң малды урдоого тобу менен чыгат. Товарга алдын ала сатып алуучу да таап коюшат. Мал урууларына каршы күрөшүү үчүн кээ бирлери мыйзамды кайра карап чыгууну талап кылса, дагы бирөөлөр түнкү күзөткө чыгууну сунушташат. Кээ бир айыл өкмөттөрүн түнкүсүн атчандар кайтарат. Байзак айылынын тургундары күндүзү да сак болот. Күндүзгү күзөткө айылдыктар кары жашы дебей кирет. Өз мал мүлкүн алар кезектешип күнү-түнү кайтарат. Кезек бүгүн биз кайтардык, эртең башкалар кайтарат. Башка бирлердин ойлорун жоготпой кайтарышыбыз керек. Айына бир жолу Назгүл менен 8 жашар Ринаттын кезеги келет. Балдар өз кызматын аткаруу үчүн сабакка барбай калат. Анткени 70 баш малды кайтаруу жооптуу иш. Бирөө келсе уурдатпайм. Эметти бул бирөөнүн ою эметти, буну уурдатпайм силерге деп айтам. Чабасыңбы, тебесиңби? Чабаман, теб. Ал эми Эмилбековдордун үй бүлөсү жылкыларынан түңүлүп калды. Калган аман калса болду. Эми Апаркөл көзөмөлдү өз мойнуна алды. Күнүгө кечинде корого кирген малды өзү санап турмай болду. Тыкылдатып эле көчтөп калды, эми баягы ууру тап кетпесин деген сыяктуу, кашкыр жеп кетпесин деп эле кечинде камайбыз, санайбыз кечинде. Түгөлдөп турабыз тыкылдатып эле.